Соққы Чудай жана жер аркылуу соққу түзөлөги пайызы. Андыктан басымдуу бөлүгү биздин жергиликтүү чемпионаттын оюнчулары дегенче азыр Палестинада мүмкүнчүлүк жана Артем Пряткин ушул жерден сейф жазады. Ошол жерде соққу атуу аракетин көргөн. Өтө сонун посту Альнаб Риси берген болчу. Артем Пряткин ошентип мына азыр болсо сол канат аркылуу жогорку ылдамдык менен кирип бара жатат. Мухаммед Хамдан анын тепкен тобу голго айланган жок. Артем Пряткин бир өзгөчө. Ал эпизоддо бир аз артыраак деле мына кайталоодон карап көрүңүздөр. Эч кандай гол болгон эмес бул жерде. Ушунча көп оюнчунун арасынан кандай ишенимдүү жүрөт жана чыгарып берүү. Ушул жерде капитан Тамирлан Козубаев топту кайтарды жана бул соққу албетте карасаңыздар Тамирлан Козубаев ушул жерден бийик секирип абалды жөнгө салып кетти. Тамирлан Козубаев узун бойлуу оюнчу, билесиздер, 1.87, 1 метр. Эрнис Нурдөлөткө калтырды. Нурдөлөт экинчи кабатка башы менен сонун топту кайтарып берди. Позициялык чабууланат соққу алыстан. Бирок бул жерде Ясин Абдел, Жигит Алыкулов, Бекназ Алмазбек сыяктуу бир топ оюнчулар бар. Азыр алмашууда отурат. Ошондой эле кийчин жаракатына байланып күтүп турду дагы. Жигит Бөрүбаевка эми чабуу. Тамиктен соққу көрөт окшойбуз. Тамирлан соолут менен тепти. 3 оюнчу анын жолун. Урали Махмедов Эрмек Кенжебаевка жеткирди. Серпилген топ кайрадан бизде. Бектур тепти. Бектур көчкөн бар. Топ оң канатка капитанга жетти. Бул жерде Муса Баттат. Карасаңыздар кандай кооптуу учур жана сейф Артем Пряткинден. Кандай 100% мүмкүнчүлүктү колдон чыгарды. Же болбосо биздин оюнчулар өзүнүн жумушун дарбазачы кошулуп, Артем Пряткин кошулуп өтө сонун болду. Бектур Көчкөнбаев бул эпизоддогу негизги каармандардын бири. Ушул жерде эч кандай тоскоолдуксуз алып туруп андан кийин соққу заткан учурда Артем Пряткинден 4-чү номердеги Палестинанын оюнчусу азыр жакынкы бурчту камалууга алып атышат. Төлөми экинчи кабаттан жеңип чыкты. Артем Пряткин жана Эрмек Кенжебаевка жетти топ. Эрмек кайрадан артка. Тамирлан Козубаев, Адылжан Абдрахманов, Адылжан тепти. Адылжан Абдрахманов. Урматтуу көрөрмандар, пикириңиздерди жазыңыздар. Эрмек Кенжебаев кайрадан. Эрмек Кимиге, Кими топко жетет. Кими!